1917-жылдагы Октябрь төңкөрүшүнөн кийин ар бир эл өз жерине ээ болууга аракеттери жасап жаткан мезгилде кыргыздар өздөрүнүн өчүп бараткан мамлекеттүүлүгүнүн отун кайрадан тутантып, байыртыдан келе жаткан кыргыз мамлекетин өз калыбына келтирүүгө алгачкы кадамдар шилтене баштаган. Кыргыздардын тагдырындагы бул чоң бурулуш элибиздин башында турган инсандардан эбегейсиз эркти, ар тараптуу билимдүүлүктү, терең акылмандыкты жана көсөмдүк зор мамлекеттик ишмердикти талап кылган. Ошол Кыргыз Совет мамлекетинин келечегине чын ыкласынан ишенип, өз колдору менен анын негиздерин курушкан, бир далай чыгаан инсандарыбызга кыргыз эли ар дайым сымыктанат жана алардын бай тажрыйбасын бийик баалайт. Алардын бири жаш кезинен жетилип, ата мекенине ополтоодой кызмат өтүп, бирок өмүрүнүн аягында өздөрү түзгөн мамлекеттик системанын курмандыгына чалынып, алоолоп жалындаган кырчын өмүрүн элибизге арнаган Кыргыз Совет мамлекетинин көрүнүктүү ишмерлеринин бири Жусуп Абдрахманов. Ал 1901-1938 жылдар жашаган. Кыргыз ССР эл комиссарлар советинин биринчи председатели. Жусуп Абдрахманов Кыргыз Совет мамлекетинин түптөгүндөрүнүн башында турган, анын түптөлүшүнө жана калыптанышына негиз салган. 1924 жылга чейин Жети Суу аймагындагы жооптуу партиялык кызматтарда иштеп турган. 1924 жылы март айында Түркүстан компартиясынын Борбордук аткаруу комитетинин жооптуу катчылыгына дайындалат. 1925 жылдын августунан 1926 жылдын апрелине чейин Москвадагы РКПБКнын инструктордук кызматында эмгектенген. 1927 жылдан 1933 жылга чейин Кыргыз Республикасынын эл комиссарлар советинин төрагасы болуп эмгектенген. 1920 жылы Москвада өткөн ВЛКСМдын 3-чү курултайына Жусуп дагы катышып, Владимир Ильич Ленин менен көзмө-көз маектешет. Ленин доклад жасап бүтүп, кайра ордуна отурарда башка улуттун өкүлү Жусупту байкап калат да, ага кайрылып, "Сиз кандайсыз?" деп суроо узатат. Жусуп кыргызстандык экенин айтса, Ленин "Силердин калкыңардын курамы кандай?" деп сураптыр. Жусуп "Бизде өзбектер, казактар, орустар жашайт" деп жооп берет. Анда Ленин "Кыргыз жеринде билимдүүлүктүн сапаты канчалык?" деп суроо салат. Жусуп 0,2% деп жооп берет. Ленин "Бул кандайча?" деп чоочуп кетет. Ошол жерден "Силердин советтик аппарат кайсы тилде иштейт?" деп кайра суроо салат. Жусуп чындыгын айтып, "Албетте орус тилинде" деп жооп берет. Лениндин өңү өзгөрүп кеткен экен. Ал дароо "Силер кылмыш жасап жатасыңар. Аппарат калктын көпчүлүгүнө жакын болгусу келсе, анын мүдөөсүн билиш керек. Ошондуктан аппарат элге саясатты өзүнүн эне тилинде, башкача айтканда кыргыз тилинде жеткириш керек" деп билдирет. Ушул жарык инсаныбыздын туулганына быйыл туура 120 жыл толмокчу. Бишкек мамлекеттик университетинин илимий китепканасында Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына арналган китеп көргөзмөсү болуп өттү. Бул көргөзмөгө Жусуп Абдрахмановдун өмүрүнө жана мамлекеттик ишмердүүлүгүнө арналган илимий китептер, илимий макалалар жана архивдик материалдар колдонулду. Жусуп Абдрахманов өзүнүн күндөөлүгүндө саясий күрөшүндө 10 жылдан кийин анын куугунтуктугунун куралы болоорун алдын ала сезген. 1928 жылдын 18 августунда өзүнүн күндөөлүгүн мындай деген сөздөр менен баштаган. Тагдырдын эрки менен менин бул тарыхый доордун окуяларын күбөсү болуп калдым. Андыктан сен күн сайын көргөндөрдү, сен баштан өткөргөндөрдү, сезгендерди белгилеп коюу тарыхый жактан кызык болбой койбойт. Муну күндөлүктүн жардамы менен жасоого болот жана мен муну жасоого аракет кылам. Чынында муну кечүүгү менен жасап жатам, бирок эч болбосо кеч болсун. Менин күндөлүгүмө ушул бактан тартып, сен менин жалгыз, чыныгы жана унчукпаган досумсуң. Убакыт сааты келгенге чейин сен менин колумда турганда гана ишенимдүүсүң жана башка колдорго өтсөң чыккынчыкка да айланышың мүмкүн. Андай болушу да ыктымал. Ошентсе да мен сенден эчтекени жашырбаймын.
мен сага саясий ишмердин ойлорун жана баштан өткөргөндөрдүн гана эмес, жөнөкөй катардагы адамдын да ойлорун айтып берем. Бир гана өкүнүчтүү жери сен угасың, бирок жооп бербейсиң. Эмне экен, мага ар дайым кандай гана оор жана кыйын болбосун жалгыздыкта болуу жана жолумду табуу буйрук экен. Бирок да мындай тагдыр менен келишүүгө туура келет. Менин досум, сага айткан нерселердин баарысын сен эч кимге айтпоого тийишсиң. Муну мен тирүү турганда сенден талап кылам. А качан мен жок болгонумда кимге кааласаң, кандай кааласаң айта бер. Ошентип менин ойлорумду эмне болгонун жана эмне болорун тыңша.